Аллах субханала тағала адам затын екіге бөлді. Екіге бөліп қарайды екен. Динде ушундай. Bir бөлігін Аллах Тағаланы таналып, анын мыйзамдарын кынтыксыз аткарып жашагандар, жана анын мыйзамын чала була аткарып, аны менен барды келди мамилеси солгун, байланышы деги эле жок. Же болбосо аны такыр четке чыгарып, анын динине каршы күрөшүп, ушунун бардыгы бир тайпа эсептелет экен. Дагы бир жолу кайталайбыз. Эки тайпа, эки улут. Бирөөсү Аллахтын мыйзамын кынтыксыз кабыл алат, кынтыксыз Аллах Таала берген дүнүйө таным менен жашайт, жана калгандары. Алардын түрү көп. Бүгүн намаз окуп эртең окубай койгон, же болбосо динди өзүнчө кабыл алып алган, же болбосо өзүнчө түшүнүп алган, иши кылып койчу, ушунун бардыгы бир тайпа. Экөөсүнүн айырмасы эмнеде? Бул өтө кызык маселе. Футболист менен волейболисттин айырмасы эмнеде? Экөө тең топ ойноп атат. Экөөнүн тең жанагындай тор менен байланышы бар. Бири торду ортого коюп алса, берки оюнда торду эки четке коюп койгон. Айырмасы эмнеде? Оюндун эрежесинде айырма. Демек, мына эки тайпанын тең айырмасы эмнеде? Жашоо эрежесинде. Бири Аллах субханала тааланын көрсөтмөсү менен пайгамбары көрсөткөндөй, а бири аралаш. Эгер сиз бул тайпанын жашоосу менен жашап атсаңыз, арам дегенде адал десеңиз, адалды арам десеңиз, кыл дегенде кылбасаңыз, кылба дегенде кылсаңыз, сиздин капырдан кандай айырмаңыз бар? Мен сизди мусулман дейм. Бирок сиз ойлонуп көрүңүз, өзүңүз ойлонуңуз. Мен чындап эле Аллах Таала буйругандай жашабасам, анын айтканын кылбасам, эмнеге мен митайындык кылып атам өзүмдү мусулманмын деп? Ачык эле айта бербеймби мен капырмын деп? Бизде демократия эмне болуп? Эй туугандар, мен капырмын. Мен тозокко барам деп ачык эле айта бербеймби деп ойлонуп көрбөйсүзбү? Аллахтын айтканын кылбай, аны менен күрөшүп, анын динине каршы чыгып, анан өзүн мусулманмын деп айтуу, кечирип коюңуз, бул эки жүздүүлүк эмеспи? Бул алдоо эмеспи? Мейли, элди алдай бересиз. Үй бүлөңүздү да алдайсыз, баарын алдап коюшуңуз мүмкүн. Өзүңүздү кантип алдайсыз? Өзүңүз. Эч ким жок, өзүңүз. Кантип алдайсыз өзүңүз? Айырмаңыз сизди тынч коёбу?